Аңгемечи жомокчу Аман Карымшаков агайдын «Хандарбыз» жомогу терең философиялык мааниге ээ, коомдогу терс көрүнүштөрдү ачык чагылдырган, бийлик, жоопкерчилик жана адамдык мүнөздөр тууралуу терең маанини камтыран таалим-тарбиялык баасы жогору чыгарма экен. Жомоктун негизги маңызы бийлик, ачкөздүк жана жоопкерчилик маселелерин камтыйт. Окуянын өнүгүшүн төмөнкүдөй тартипте карасак болот. Дарбыз өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн башка жашоочуларды коркутуп, алардын ишенимине кирет. Бул жерде Дарбыз элдин коркунучун өз пайдасына колдонгон манипулятор, амалкөй жетекчинин образын берет. Мени хан көтөрсөңөр, силерди багып алам деген Дарбыз бийликке жеткенден кийин баягы мээримдүүлүгүнөн из да калбайт. Бул бийлик адамдын чыныгы жүзүн ачарын көрсөткөн деталь. Өзү сууга кенен, күнөстүү жерди ээлеп, башка жашылчаларды таштак, кургак жерге көчүргөнү коомдогу теңсиздиктин символу. Пияз, картошка жана коондун суроолору бул элдин акыйкатты издегени. Дарбыздын «кара жумушту дыйкан жасайт, мен ханмын» деген жообу анын эл алдындагы жоопкерчиликтен толук качканын далилдейт. Жашылчалардын биригип зулум ханды кууп чыгышы жана мээнеткеч дыйканга кайтып келиши эмгектин жана биримдиктин баалуулугун тастыктайт. Дарбыз ичи арам, сырты жылтыраган, куруу убада берген өзүмчүл жетекчи. Анын семирип, эки бети салаңдап чыгышы башкалардын эмгегин соруп жашаган ач көздүктүн белгиси. Жашылчалар ишенчээк, бирок адилетсиздикке чыдабаган карапайым калк. Дыйкан чыныгы мээнеттин, тартиптин жана берекенин булагы. Ал тартип орнотуучу күч. Тарбиялык мааниси бул жомок өзгөчө мектеп курагындагы балдар үчүн өтө пайдалуу. Ал төмөнгүдөй сабактарды берет. Кур убадага ишенбөө, өзүмчүлдүктүн аягы жакшылыкка алып келбей турганы, биримдик болгон жерде гана зулумдукту жеңүүгө болору, эмгек кылган адам гана чыныгы бакытка жетери. Тил өзгөчөлүгү, жомокто кулак угуп, көз көрбөгөн, кареги менен тегеренүү, шоору катуу сыяктуу элдик фразеологизмдердин колдонулушу чыгарманын көркөмдүүлүгүн арттырып, окурманда окуяны элестетүүгө шарт түзөт. Хандарбыз жомогу бул жөн гана жашылчалар жөнүндөгү аңыз эмес, бул адамдык сапаттарды таразалаган чоң сабак. Ошондой эле жомок бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелерин, лидерлик сапат, элдик биримдик жана эмгекчилдик маселелерин балдарга жеткиликтүү тилде түшүндүрөт. Сюжеттин өнүгүшү динамикалуу, ал эми диалогдор каармандардын мүнөзүн ачып берүүдө абдан таамай колдонулган. Чыгарманын аягында жашылчалардын кайрадан дыйканга келиши адам баласы үчүн эмгек жана туура жол гана амандык алып келерин эң сонун жыйынтыктаган. Бул жомоктун негизинде окуучугар менен жетекчи кандай болуш керек же ач көздүктүн кесепети деген темаларда терең талкууларды уюштурууга болот. Ушундан улам Аман Карымшаковдун жазуучулугун, бири-бирине шайкеч келген сүрөтчүлөрүн колдоо менен авторго чыгармачылык ийгиликтерди жана ден соолук каалайм. Окуучулардын көңүлүнө дал келген, педагогикалык идеяларга жык толгон, балдарды гана эмес, чоңдорду да ойго салган, таасирлеткен чыгармаларды уланта беришине тилектешмин. Педагогика илимдеринин кандидаты, доцент Асан Акунов Такабай Абдыбекович.